Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео Telegram каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Жума маарек болсун, иш күнүңүздөр ийгиликтүү, берекелүү, жакшы улансын. Москвадагы маанилүү кабарлар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, бизди колдоп кетиңиз. Москва шаарында жашаган биздин мекендештерге эскертүү. Бүгүндөн тарта метродо, МЦДда, МЦКда жүрүү акылары кымбаттады. Мисалга алсак, карта тройка менен 57 рубль менен жүргөн жол кирелер 63 рубльга көтөрүлдү. Ошондой эле жол акынын көтөрүлүшүнүн баардык тарифтери менен сиздерди бир катар тааныштыра кетели. Жаңы жылдык каникулдардан пайдаланып, бала чаканы ойноткону парктарга алып барам десеңиз, анда ал жердеги кезекти дагы эске алышыңызга туура келет. Бул көрүп турган Сокольникидеги парк учурда адамдардын өтө көп экенин байкасаңыз болот. Андан сырткары азыр күндө магниттик бороон жүрүп жаткан учуру. Ошондуктан колдон келишинче ден соолукту жакшы карап, туура тамактанып, туура жүргөнгө аракет кылыңыздар. Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Ротонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 02 02. Россиядагы мигранттар күткөн эң чоң жаңылык бул амнистия 2025 болду. Оба, Россиянын президенти Владимир Путин Россиядагы мигранттарга апрелдин 30-на чейин амнистия жарыялады. Көпчүлүк мекендештер сүйүнүп, бул апрелге чейин документтерди текшербейт экен, жеңилдик болот экен деген түшүнүктөр пайда болду. Тескерисинче, урматтуу мекендештер, Россияда жүргөн документи начар, туура эмес болсо, ошолорду тез аранын ичинде такташтырып алгыла деген амнистия. Болбосо апрелдин аягынан автоматтык түрдө депортацияга түшүп, кара тизмеге кирип каласыздар. Кайрадан киргени мүмкүнчүлүк болбой калат деген сөз. Ошондуктан бул маалыматты мекендештерге таркатып жеткирип коюңуздар. Амнистия 2025тен кантип пайдаланабыз, сиздерге толук айта кетели. Эң биринчиден албетте регистрацияны таза жасатыш керек. Квартира ээлери менен сүйлөшүп, жашаган жерге регистрация койдурганы аракет кылыңыздар. Анткени полиция квартираларды текшерүү учурунда жашаган жериңизде регистрация болсоңуз, сизге чоң жардам болот. Андан кийин сөзсүз бармак издерин тапшырыш керек. Медосмотрдан өтүп, кагаздарын толуктап алыш керек. Айрыкча жашыл картаны жана мигрант картасын алыш керек. Дагы эң маанилүү документ бул эмгек келишими, орусчасы трудовой договор. Бул маанилүү документ сиздин Россияда жүргөнүңүздүн негизги себеби болуп саналат. Жумушка орношкондо сөзсүз келишимди жаздырып, МВДга уведомление бериш керек. Аны көбүнчө ишканалар өздөрү беришет. Бирок кээде алар аны аткарышпайт. Ошондуктан такташтырып, сураштырып коюңуздар. Эгерде билдирүү берилбесе, трудовой договордун кагазын көтөрүп барып, МФЦда же МВДга кайрылып берип койгон жакшы. Дагы бир өзгөчө маанилүү нерсе, орус тилин жакшы билгениңиз сизге чоң плюс болот. Шустро, быстро, точно орусча сүйлөп турсаңыз, кээде документсиз деле полициядан чыкканы шанс болот. Жок дегенде элементарный сөздөрдү үйрөнүп алганыңыз жакшы. Өзгөчө регистрациядагы жашаган жерди, адрести, иштеген ишкананын данныйларын так билип жүрүңүз. Акыркы күндөрү Россиянын куралдуу күчтөрүндө контракт боюнча кызмат өтөгөндөр үчүн жеңилдиктер каралган. Аларды депортация кылбайт, айлыктары жакшы деген кагаздарга кол койдуруп да жатышат. Эгерде орусча билбесеңиз, кол койбоңуз. Мажбур кылса,
русский не знаю, не согласен, не хочу деп деле жазып койсоңуз өтө берет. Ошондой кагазга кол коюудан дагы сак болуңуз. Андан соң апрелдин 30-унан кийин майдан баштап бардык документи начар мекендештерди кармаган жеринен мекенге депортация кыла баштайт. Ошондуктан амнистия учурунда документтерди тактап, мыйзамдарды сактап жүрүңүздөр. Мекендештер, маалыматты сөзсүз жакындар арасында таркатып коюңуздар. Эгерде мыйзамсыз полиция кармап, депортация, выдворение 18.8 боюнча протокол жазып, же кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, чорный списокто болсоңуз, дасыккан юристтерге кайрылсаңыздар жардам беришет. Номерлери экранда, кайрылып, чалып, WhatsApp'тан жазыңыздар. Бүгүнкү кыскача кабарлар жана эскертүүлөр сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группаларга таркатып, каналга катталууну унутпаңыздар. Кантсе да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен соо жетели. Бүгүнкү жума дагы бир жолу маарек болсун, кылган дуаларыбыз кабыл болсун. Дайыма жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр туугандар. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвадан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.